Греция менен Македониянын чек арасында 22 жаштагы марокколук мигранттын өлүмү ал жердеги кырдаалды андан бетер күчөттү. Бул тууралуу миграция боюнча эл аралык уюмдун өкүлдөрү билдирди. Македониянын аймагына кирүүгө аракет кылган мигрант чек ара тосмосуна коюлган жогорку чыңалуудагы токко урулуп каза тапкан. Жаман иш болду. Чек ара тосмолорундагы ток уруп каза тапкан 22 жаштагы мигрант тууралуу биз эрте менен гана билдик. Балкан мамлекеттери акыркы учурда Батыш Европага жакырчылыктан качып келген мигранттарды киргизүүдөн баш тартышты. Учурда Македония чек арасында 2000ге жакын Пакистандан, Ирандан жана Мароккодон келген мигранттар калып калган. Европа өлкөлөрүнө бир гана куралдуу кагылышуулардан качып келгендер гана киргизилүүдө. Бирок мындай кадамга нааразы болгон мигранттар Европа бизди кабыл алыш керек, биз артка кайтпайбыз деп бир нече ирет башаламандыктарды да жаратышкан. Алар тартип сакчыларына карата таш ыргытып, полиция көздөн жаш чыгаруучу газдарды колдонушкан.